Облус боюнча бүгүнкү күндө электр энергиясына коюлган лимиттен ашыкча колдонуу байкалууда. Авариялык өчүрүүлөргө кабылбаш үчүн Ысык-Көл облустук электр тармактар ишканасы кардарларды электр жарыгын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Өчүп калганга эмне болду? Шапак Батыр 40 сөтүз өчүп калды да. Ошо кандай неметип койсоңор. Заявканын негизинде К169-га келгенбиз. Келсек бир фазасынан выход чыкпай атыптыр. Напряжение барын снимать этип, заявканын негизинде устранить эттик да. Бул устранить эткендин негизи эмненин себебинен келип жатат? Кыш келгенине байланыштуу час максимум окот 6-тан 9-га чейин элдер көп колдонот да. Ошол моментте ар ким ар кандай колдонгондо, мисалы бир фазада нагрузка чоң болуп, ошонун негизинде күйүүгө алып келген да. Алло? Саламатчылык? Кравцова 40. Азыр 5-10 мүнөттө бригада обуу барышат, күтө тургула. Электр жарыгын пайдаланууда лимиттен ашып жатканы облустук электр тутумунда акыркы бир нече күндүн ичинде эле 784.100 киловатт саатты түзгөн. Бизде бүгүнкү күндө Каракол шаары боюнча күз кыш даярдыктары абдан жакшы даярдыктар өттү. Быйылкы жылда азыр потребление кардарлар жаңы кошулгандан кардарлардын көбөйгөндүгү, андан сырткары энергия ёмкий объектилердин көбөйгөндүгүнүн кесепетинен жана биздин кардарларды биз текшерүү учурунда көптөгөн кардарларыбыз баягы от жаккандан качып электр энергияны көп колдонуп жатышат. Бул кесепети биздин аба чугалгыларыбыз, жабдыктарыбыз, трансформаторлорубузга күч келет жана электр энергияны үнөмдөөгө жол болбой атат да. Электр энергиясын колдонууда энергияны берген линияга максималдык күч келтирбеш үчүн эртең мененки саат 7:00-дөн 9:00-га чейин жана кечки 18:00-дөн 21:00-га чейин үй жылытуучу электр жабдыктарын, кондиционер жана башкаларды иштетпөөнү өтүнөт. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысык-Көл жаңылыктары.